Сөзі бону Мүзүрманбетов ағайыбызға танымал Қарағат деген чарманы аткарбайна. 1998 жылы. Бағытым беттеп шамалға, баратса жалғыз жел қайып, баладай қоштоп сүйінгін, бақтылы жанда емняйып. Hey, саламатсыздар урматтуу YouTube көрүүчүлөр. Бүгүн биздин KGTop медиа каналыбыздын коногу Аман Сыргаков. Саламатсызбы, кош келдиңиз. Азыр болсо эл менен амандашып алсаңыз. Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен. Мен Аман Сыргаков, Каракөл шаарыбыздын жаш таланты. Саламатсыздар урматтуу Каракөл шаарыбыздын тургундары жана коноктору. Эгерде сиз Каракөл шаарыбыздын тургуну же коногу болсоңуз, анда сиздин коопсуздугуңуз үчүн биз эконом такси кызматын сунуштайбыз. Эконом кызмат таксиси сиздерди аман-эсен жеткизет. Товарларды тез, ыңгайлуу жана ишенимдүү түрдө жеткирилет. Чалуу сизден, жеткизүү бизден. Байланыш телефондору. Мен 1998 жылы Жалал Абад областына караштуу Каракөл шаарында төрөлгөнмүн. Мен 5 бир тууганмын. Мен 3-сүмүн. Азыркы убакта чыгармачылык менен иштеп жатамын. Сөзү бону Мүзүрманбетов ағайыбызга танымал Қарағат деген чарманы аткарбайна. Табышмагымдай, тагдырымдын багындай, табигаттын татына гүлбелең, жүрөккө сыйбай, түбөлүктү жалындай, алма бакта сен издеп мен келем. Карагат, карагат. Түшүнүктүү. Ал эми азыр болсо кезектеги суроолорго кезек берсек. Ушугу ырчылык жаатыңызга эмне түрткү болду? Ырчылык эмеме себеп болгону Бишкек шаарына музыкальный школага вокалга тапшырып, ырдап көргөнмүн. Эстрада ырдап бир концертке чыккандан баштап кызыгып, ырдап көнүп кеттим. Каракөл шаарында окуп жүргөндө мектепте ырдачым, бирок эмеге музыкага түшпөчүм да, музыканы эриче албай калып, орто жолдо эметип калсам да. Анан Бишкек шаарына барып, ошол жактан үйрөнүп, сабак алып келдим да. Бир жерден бир эмеге конкурска катышып, ал жерден биринчи месттен алып, анан Бишкекке жөнөтүшкөн. Конкурска эмеге даярданып эметкиле деп вокалга сүйлөштүргөн биздичи. Ошол себеп болду. Бишкек себеп болду. Ал эми өзүңүздүн аткарууңузда канча чыгарма бар? Азыркы убакта менде 15 ыр бар. 15 ырды өзүм жеке жазган жокмун, бирок авторлору, аткаруучулар башка да. Мен интернеттен ыр угуп отуруп, ошо ырларды угуп калып, анан жаздырганмын 15 ыр теңчи. Көп эле эме ырларымдын авторлору менен мындай сүйлөшүп, уруксат алып эме кыламын да. Керектелери ырдабайсың, ырдаба деп катуу басынтышат. Ырдасам дагы, той-пойлорго ырдасам дагы интернетке чыгарбайм да. Телефондо эле сохранить болуп баягы эмеде калып калат. Анан өтө деле чыгарып эме кыла бербейм. Ошо. Түшүнүктүү. Азыркы учурда ырыңызга кандайдыр бир өзгөртүү кошом деген оюңуз барбы? Мен ошо ырдап жаткан чыгармаларымды өзгөртөйүн деген ой бар, бирок эме кичине каражат жактан кыйналып калабыз да. Анан жакында эле Бишкекке барып бирөөнү өзгөрткөнбүз, бирок автору ырдатпай атат да. Ызычы кылып ырдатпай атат. Азырынча кое турайын деп буларды ырдап ошо эме кылып атам. Эмки жылы өзгөрткөнгө аракет кылабыз биз бүттүгүнчө. Азыркы учурда сиздин ырдаган ырларыңыз көбүнчөсү кимге тандык, кимдин аткаруусундагы ырларды көбүнчө угуп ырдайсыз? Ошо Роза Шакированын ырларын көп уганмын. Анын ырларын угуп, анан бир ырын тандап аны ырдадым. Анан
ошо Динара куландыларын угамын, бирок аныкын ырда элекмин да. Ошолордун ырларын угамын. Мындай маанилүү ырларды угамын. Өтө маанисиз окусам үйдөгүлөр угушат. Сиздин жакшы көргөн кыргыз эстрада ырчылары ким? Менин кыргыз эстрадасында бир эле инсанды угамын, бирок ал да мага мындай колдоо көрсөтүп, бул ырдырда, тиги ырдырда деп мындай совет берет. Анан көбүнчө өзүм ырымды көп угамын да. Өзүмдүн ырларымды угуп отура берем. Анда эмесе азыр бизге бир куплет ырда тартуулап койсоңуз. Азыр болсо Сыймык Башакеев агабыздын сөз обонуна таанымал ошо Жел кайыптын чыгарманы аткарып берейин. Багытым беттеп шамалга баратса жалгыз жел кайып, баладай коштоп сүйүнгөн бактылуу жанда эмнайып. Баладай коштоп сүйүнгөн бактылуу жанда эмнайып. Ултургай тосуп алдымдан ушчудай колум кең жайып. Кынала калып теңиңе кылгырган көздө эмнайып. Кынала калып теңиңе кылгырган көздө эмнайып. Мына ушуну менен биздин интервьюбуз бүттү. Видеону аягына чейин көргөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахмат. Кече топ медиа каналына жазылып, лайк басып коюңуздар. Ушуну менен биз сиздер менен коштошпойбуз. Дагы көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.